Академик Муса Мырзапаевич Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясы сиздер менен мен Асат Туратулу. Саламатсыздарбы? Оштуда салтка айланып калган спартакиада жыйынтыкталды. Бул тууралуу Оштунун дине тарбия кафедрасынын башчысы Бакыт Кулуев билдирди. Биринчи орунду технологиялык колледж алса, экинчи орунду технология жана жаратылышты пайдалануу факультети алды. Ал эми үчүнчү орунду архитектура жана курулуш факультети алышты. Жеңүүчүлөр акчалай сыйлыктар жана баалуу белектер менен сыйланышты. Кененирээк кийинки материалда. Спорт англис тилинен которгондо кандайдыр бир эрежелер менен уюштурулган оюн зоо, көңүл ачуу дегенди түшүндүрөт. Спорттун тарыхы адам баласын жаралганынан баштап эле пайда болгон дешет кээ бир серепчилер. Илгерки Кытайда биздин заманга чейин 4000 жыл мурун гимнастикага окшош спорт түрү бар экени далилденген. Бирок азыркы биз билген спорт жана спорттун түрлөрү кийин эле пайда болуп, ар кандай мелдештер уюштурулуп келе жатат. Спорттук мелдеш, атаандаштык катары гана эмес, адам баласынын ден соолугун чыңдоодо эң башкы ролду ойноорун билишибиз керек. Анткени спорт аркылуу адам баласы ден соолугун чыңдап, карлыкка чейин оорубай узун өмүр сүрүүнүн жолдорунун бири. Ошондуктан дээрлик бардык өлкөлөрдө спорт менен машыгуу улуттук деңгээлге көтөрүлгөн. Биздин окуу жайда дагы жыл сайын салтка айланып калган факультеттер аралык биринчи курстардын катышуусундагы 20-чы спартакиада башталды. Бул спорттук иш-чаранын максаты окуу жайдын мыкты спорттук командасын толуктоо жана тандап алуу келет. Негизги максаты ушул көрүү, келген балдарды көрүү. Кандай спорт түрлөрүнөн кандай балдар келди. Аларды тандап алуу, аларды спорт түрлөрү боюнча курама командаларга, машыгууларга чакыруу. Бул 20-чы жолу өтүлүп атат университетибизде. Негизинен шарттардын бардыгы бар. 2 спорт залыбыз, күрөш залыбыз бар университеттин базасындагы. Шаардык стадиондун жеңил атлетика боюнча ал жерде алганбыз. Шахмат, тогуз коргол, волейбол, футбол, кичи футбол, күрөш, стол тенниси боюнча мелдештер өткөрүлүп жатат. 25 октябрдан 25 сентябрдан 3 октябрга дейін созулат. Анан университетибиз тарабынан, ректорат тарабынан жылда ушул спорт түрлөрү боюнча уткан факультеттерге спорттук формалар, эстелик белектер, баалуу белектер тапшырылат намыс спорт клубу тарабынан, директорат тарабынан. Кыргыз элинде илгертеден баштап эле спортко өзгөчө көңүл бурушчу. Анткени көчмөн калк болгондуктан жана ар кандай согушка даяр болуш үчүн кыргыздын эр азаматтары спорттун ар кандай түрлөрү менен машыккан. Азыркы спорттун түрлөрү Кыргызстанда совет бийлиги орногондон кийин өнүгүп баштаган. Эгемендүүлүктү алгандан кийин өзүбүздүн спортчуларыбыз Кыргызстандын желегин желбиретишип, ар кандай мелдештерде жакшы жыйынтыктарга жетишкен. Спорт ар кандай дене тарбиялык көнүгүүлөр боюнча окуу машыгууну жана мелдештерди уюштуруу жана өткөрүү системасы. Ал адамдын ден соолугун чыңдоо, мелдеште жогорку көрсөткүчкө жана жеңишке жетүү максатын көздөйт. Ошондой эле спорт чечкиндүүлүк, туруктуулук, тартиптүүлүк, коллективди сүйүү, жеңишке умтула билүү жана башка баалуу сапаттарды өнүктүрөт. Ушул учурда азыр спартакиада стол тенниси менен катышуудамын. Буга катышуунун максаты өз факультеттин намысын коргоо. Жана ошондой эле мен өзүмдүн кызыгуум менен бул спортту сүйгөнүм үчүн дагы катышуудамын. Жана өз факультетимди уят кылбайм, жакшы орундарга алып келебиз деген үмүттө. Спорт менен машыгуу нерв, психикалык, оор күч келүү менен байланыштуу болгондуктан ага ден соолугу чың, медициналык кароодон өткөн адамдар катыша алат. Такай машыккан кишилердин келбети сымбаттуу болуп, органдар менен системалардын түзүлүшү, функциясы жакшырат. Машыгуулардын натыйжасында сөөктөр бышык болуп, булчуңдар чоңоёт. Кыймыл аракет жакшырат. Сергек болот, түрдүү ооруларга туруктуулугу жогорулайт. Узак убакыт үзгүлтүксүз спорт менен машыгуу ден соолукка жакшы таасир берип, мезгилсиз картаюунун алдын алат. Биздин окуу жайдын студенттердин маданий салуусун уюштуруу, аларды спортту сүйүүгө чакырууга багытталган мелдеш 2 жумага созулуп, жыйынтыгында биринчи орунду технологиялык колледждин спортчулары, экинчи орунду технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин командасы, ал эми 3-чү орунду архитектура жана курулуш факультетинин спорттук командасы камсыз кылышып, ректорат жана намыс спорт клубу тарабынан байгелерге ээ болушту. Кубоктону 5000 сом акчалай. Stüdentlerimiz, bizdin sportmenlerimiz dünyölük çempiyonlukta alып atышат. Азыркы, быйылкы университеттин спорт турмушуна аралашкан балдарга, кыздарга каалап кетет элем. Силер дагы мына
студент убагыңарда бир убактарда студент дегенди өнөркөч деп да которуп коюшту эле маанисине карата. Узагыраак болгону менен ошол деле туура эле го дейм. Азыр силердин өнөр убагыңар, жаш убагыңар, оттуу убагыңар бардык жактан өзүңөрдү көрсөтүүгө шансыңар бар убагыңар. Ушул шансты пайдаланып, дүйнөгөбү, шааргабы, бардыгына таанылып калышыңарды каалайм. 2 жумага созулган факультеттер аралык спорттук мелдеште спорттун классикалык жана улуттук түрлөрүнөн оюндар өткөрүлдү. Мында бардык факультеттердин командалары өздөрүнүн факультети үчүн намыс талашып, болгон күч аракеттерин аябастан мыкты даярдык жана активдүүлүк менен катышышты. Жыйынтыгында келечекте биздин окуу жайдын намысын коргоп, ар кандай деңгээлдеги спорттук мелдештерде мыкты ийгилик жаратуучу спортчу улан кыздар окуу жайдын курама командасына тандалып алынды. 8 факультет катышты. Эң мыкты деген спортсмен студент балдар кыздарды командага Ош технологиялык университетинин курама командасына тандап алдык. Спорттун волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, шахмат, күрөш, тогуз коргол ордо боюнча өткөрүлдү. Мелдеш негизинен эң мыкты деңгээлде өткөрүлдү. Эч кандай бир жамандык нерселер болгон жок. Бул жерде дагы Ош технология университетинин дене тарбия кафедрасы эң мыкты деңгээлде, машыктыруучулары жана педагогдору эң мыкты деңгээлде өткөрүп беришти. Жакшы даярдыкта келишкен экен, ошолорду өзүбүзгө тандап алдык. Бүткүл дүйнөнүн элдери спортко чоң маани беришет. Спорт менен машыккан адамдар күчтүү, дени сак, шамдагай, кайраттуу болушат. Спорт адамдын кылк мүнөзүнө пайдалуу таасирин тийгизет. Дайыма дене тарбиялык көнүгүүлөрдү жасабай, спорт менен машыкпай, ден соолукту чыңдоо мүмкүн эмес. Ошондуктан адам баласы жашоосунда дени сак, оорубай жүрүүнү кааласа, сөзсүз түрдө спортко ар дайым көңүл буруп туруу керек. Ош технологиялык университетинин технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин өзгөчө кырдаалдардан коргонуу кафедрасы атайын адистерди даярдап келет. Бул максатта өзгөчө кырдаалдар министрлиги окуу жайга келип ачык эшик күнүн өткөрүп, студенттер менен кеңейтилген жыйын өткөрдү. Бул тууралуу кабарчыбыздын материалында. Өзгөчө кырдаал белгилүү бир аймакта адам курмандыктарына, кишилердин, адамдардын тобунун саламаттыгына же айлана чөйрөгө зыян келишине, олуттуу материалдык чыгымдарга жана адамдардын жашоо шартынын бузулушуна алып келиши мүмкүн болгон же алып келген коркунучтуу жаратылыштык же техногендик кубулуштун, авариянын, кыйроонун, табигый же башка кырсыктын, заманбап кыйраткыч каражаттардын тийгизген таасирлеринин натыйжасында жаралуучу кырдаал. Ал эми кырсык жергиликтүү коомдоштуктардын жана коомдун жашоо турмушунун олуттуу бузулушуна алып келген калк арасындагы курмандыктардын, ошондой эле кеңири материалдык, экономикалык же экологиялык залалдын, зыян тартуунун жана коомдоштук же коомдун өз күчү менен бул жагдайдан чыгууга болгон жөндөмдүүлүгүнөн ашып түшкөн таасирдин себепкери болгон окуя. Мына ушулардын алдын алуу жана алардын кесепеттерин жоюу боюнча биздин окуу жайда атайын Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрүнүн катышуусунда тегерек стол менен бирге куткаруучулардын кесиптик ишмердүүлүгүнө багытталган окуу өткөрүлдү. Эртеңки биздин ордубузду ошол биз иштеп аткан мына катар колхозчулар коюп атасыздар. Өт бул жерге мен билбейм, мен ойлойм, Оштогу же башка региондордогу бир окуу жайларга министрликтерден келип, өздөрү таза даярдап аткан жерге келип, жүзөбүз жолугушуп, баарлашып, алардын ой пикирин угуп, пикир алмашып, эмне көйгөй бар, эмне жардам керек, жогу биз силерден үйрөнүп турган нерселер бар. Ошолорду кандай кылып бири-бирибизге жардам бере алабыз деген максатта. Бири-бирибизди кантип бөлөп таягыбызды колдоп жүрө алабыз деген максатта силер менен баарлашканды келип отурабыз. Урматтуу студенттер, мына эртең күнү Кудай буйрса силер биздин ордубузга барып, ошо биз иштеген жерде силер иштейсиздер деп үмүт кылабыз жана ошону каалайбыз. Белгилүү бир жерде жана мезгилде жаратылыш коркунучтары менен адамдардын ишмердүүлүгү жана аялуу болуу шарттарынан улам жаралган коркунучтардын ортосундагы өз ара аракеттенүүнүн натыйжасында терс кесепеттердин же күтүлгөн адам курмандыктары болуу, мүлктөн, жашоо турмуш каражаттарынан айрылуу, экономикалык ишмердүүлүктүн бузулушу же курчап турган айлана чөйрөгө зыян келүү ыктымалдыгы кырсык болуу тобокелдиги болуп саналат. Бул учурда ошол жерге жакын жайгашкан калк биринчи болуп жардамга келет. Ал эми өз ишин мыкты билген куткаруучу кызматкерлерди биздин окуу жай КМШ мамлекеттеринин ичинен Россиядан кийин биринчилерден болуп даярдай баштаган.
Бүгін ачык эшиктер күнүн өткөзүп жатат. Мындай негизинен ачык эшиктер күнүнү атайын биздин университетте өткөзгөн себеби бизде технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинде өмүр тиричилиги коопсуздугу кафедрасы бүгүнкү күндө атайын адистерди даярдап чыгарат. Мындай негизинен бизде өзгөчө кырдаалдарды коргоо боюнча атайын адистер даярдалып чыккандыгынын себебинен алар келип биз менен түздөн түз маектешүүгө, же болбосо түздөн түз баарлашып бизде кандай өзгөчө кырдаалдар, же болбосо кандай бир маселелер бар, ошолорду чечкен атайын келип биз менен маектешүүдө. Өзгөчө кырдаалдарды жоюу, өзгөчө кырдаалдар жаралган учурларда аткарыла турган жана адамдардын өмүрү менен ден соолугун сактоого, курчап турган жаратылыш чөйрөсүнө келтирилген зыяндын жана материалдын жоготуулардын өлчөмүн азайтууга, ошондой эле өзгөчө кырдаалдардын аймактарын чектөөгө, аларды мүнөздүү болгон коркунучтуу факторлордун иш-аракеттерин токтотууга багытталган авариялык куткаруучу жана башка кечиктирилгис иштер. Мындай иштердин аткарылышы менен өмүрүнө коркунучтуу болгон көптөгөн адамдарды сактап калууга жана бир топ экономикалык зыяндардын алдын алууга толук мүмкүн. Кандай гана өзгөчө кырдаал жаралбасын, алардын ар бирине тиешелүү техникалык каражаттарды колдоно билүү да профессионалдуулукту талап кылат. Бул суунун астында иштеген убакытка карап дем алат экенсиң. Бул кандай болсо максимум 50 мүнөт, 45 мүнөтка чейин жетет экен. Биз буга чейин үстөртүп өткөн болсок, азыр бар жогун чукуп, бар жогу кандай аталыштарын билдик. Жана ошондой эле кандай көрүнүштөрүн бар жогун азыр үйрөндүк десем болот. Өткөн адам болуп, суучул болуп дайындалат. Сертификат берилип, ошонун негизинде суучул болот. Суучул бул мына кийип турган костюм сухой, типа сухой костюм. Бул кыштын күнү түшсө болот. Тоң сууларга. Бул мокрый. Жайдын күнкү. Мына баллон, водолазный баллонда, ушул баллондун негизинде дем алат суунун астында. Бул залымик. Воздух берип турат. Бул плавательский комбинезаторду суу астында өзүн регулировка кылыш үчүн өйдө чыгып, ылдый чыгып түшкөндөчү регулировка кылат мына мененчи. Мындай кылсаң жерлейт, буяк бассаң чыгарат. Бул манометр, глубометр, анан воздухту көрүп турасың. Канча глубинага түшкөнүн көрсөтүп берет. Өлүмгө же жараталууга, мүлктүн зыянга учуруусуна, социалдык жана экономикалык мыйзам бузууларга же курчап турган чөйрөнүн деградациясына алып келген жана зыян кылууга дараметтүү окуя, кубулуш же адамдын ишмердүүлүгү коркунучка алып келет. Коркунуч жаралган учурда адам баласы өз эмоциясын башкара албаган болот да ар кандай кырдаалдан тез чыгып кетиши мүмкүн. Ар бир даярдалып жаткан куткаруучулар психологиялык ар түрдүү кырдаалдарды да толук өздөштүрүп, өз кезегинде мүмкүн болушунча жакшы жагына аракет жасоосу зарыл. Аркада турган көрүп атасыздар, мына пожарный техниканын машинанын кандай иш жумуштарды аткарат, жана башка техникалар кандай жумуштарды аткарат, анын куткаруу иштери кандай болот, баардыгын көргөзүп студенттерге бир сыйра показательный көрүнүштөрдү көргөзүштү. Бизде өзгөчө кырдаалдан бүткөн студенттер түздөн түз биздин өзгөчө кырдаалдан коргоо министерствосунда иштегенге мүмкүнчүлүк алууга даяр турушат. Учурда Кыргыз Республикасынын Кырсык болуу тобокелдигин азайтуу боюнча улуттук платформасы иштелип чыгып, ал мамлекеттик органдардын, эл аралык, бейөкмөт уюмдардын жана жарандык коомдун катышуусунун негизинде координацияланган процесстин алкагындагы иш-чараларды талап кылган артыкчылыктуу багыттар боюнча координациялоону, талдоону жана сунуштамаларды берүүнү камсыздоочу, ошондой эле аркылуу деңгээлдеги кырсык болуу тобокелдигин азайтууну жайылтуучу механизм болуп эсептелет. Ош технологиялык университетине Түштүк Кореянын Сун Чонхян университетинин эл аралык байланыштар бөлүмүнүн менеджери Им Че Сам жана Ташкенттеги Сежон институтунун директору Хо Сон Хён келишти. Алар Оштунун ректору профессор Абдыкадыр Абидов менен жолугушуп, жолугушуунун жүрүшүндө Корея мамлекетинин билим берүү системасынын артыкчылыктары тууралуу кеңири маалыматтарды берди. Иш сапарынын негизги максаты Ошту менен Сун Чонхян университети жана Ташкенттеги Сежон институту студенттерди экзамендик негизде кабыл алышып, ошол университетте билимдер күндөтүүсүнө шарт түзөт. Эми мындан ары Ош технологиялык университети Түштүк Кореянын Сун Чонхян университети жана Ташкенттеги Сежон институту менен тажрыйба алмашуу максатында кызматташмакчы. Жолугушуунун аягында эки өлкөнүн окуу жайларынан келген өкүлдөргө Оштунун ректору Кыргыздын улуттук баш кийими ак калпакты белек кылды.
Ош технологиялык университетинин курулуш өндүрүш кафедрасында эмгектенген техника илиминин кандидаты профессор Сарыбай Акматович быйыл 75 жашта. Акматов Сарыбай Акматовичтин коомдогу жасаган иштери, коомдогу ордо тууралуу кийинки материалда. Ош технологиялык университети өзүнүн жарым кылымдык тарыхында мамлекетибиздин өндүрүшүнө жана эл чарбасына миңдеген техникалык жана технологиялык багыттагы жогорку квалификациялуу адистерди даярдап берди. Ал эми ошол адис даярдоодогу татаалашууларды өз ишин мыкты билген, өмүрүн адис даярдоо менен бирге илимге арнап койгон адамдар менен бирге басып өттү. Алардын арасында бүткүл өмүрүн өлкөбүздүн курулуш багытынын өнүгүшүнө арнап, ошол эле учурда элимдин адамы болуп калган Акматов Сарыбай Акматович агай бар. Сарыбай Акматович 75 жылдык өмүрүнүн жарым кылымдык убактысын Ош шаарында өткөрүп, бүгүнкү күндө биздин окуу жайдын сыйлуу төрүндө орун алып отурат. С 1976 года бок о бок мы работали с Сарыбаем Акматовичем вместе. Я хочу сказать о том, что Сарыбай Акматович – это один из опытных преподавателей факультета, был заведующим кафедрой, который всегда обладал свойством ответственности, порядочности, честности. Было приятно с ним работать. И он воспитал не одно поколение инженеров-строителей не только для юга Кыргызстана, но и для всего Кыргызстана и за ее пределами. Акматов Сарыбай Акматович 1942 жылы Нарын областынын Ат Башы районунда колхозчунун үй бүлөсүндө төрөлгөн. Атасы Сарыбай ата улуу ата мекендик согушка кетип кайтпай калган. Ат Башы айылында биринчи жолу мектеп босого сынаттап, шартка жараша бир нече орто мектептен окууга туура келген. Ал эми орто мектепте Фрунзе шаарындагы Пушкин атындагы жолчулардын балдары окуган интернаттан аяктаган. 1960-1965 жылдар аралыгында Ташкент темир жол транспортторунун инженерлер институтунун курулуш факультетинен билим алган. 1967 жылга чейин темир жолдо мастер болуп иштеген. Агай ошол учурдагы топтолгон тажрыйбасын өзүнүн илиминде да, кадр даярдоодогу билим берүү иштеринде да колдонуп келгендигин белгилейт. Ошол эле учурда азырдагы билгендерин азыркы жаштарга айтып турат. Жана достордо эми оконный дверьный стеклянный. Шунун баары тең кезип ушактан келди. Эми жолдо келаткан деле ал кезип калады, там могу жерде комплектовать эткен. Эми ушундайлардын жакшы предложение болсо берсең. Биз ошого жараша эми ал жанагы выбор по специальности. Мугалимдерди ошого окуткан мугалимдерге барып жазылсын. Жанагы Валутач айтып кетти, жана Кипрде ошондой эле. Мен Югославияда болдум. 1967 жылы Сарыбай Акматович Фрунзе политехникалык институтунун курулуш өндүрүш кафедрасында ишке кабыл алынып, 1969 жылы аспирантуранын күндүзгү бөлүмүнө тапшырган. 1974 жылы курулуш тармагына арналган илимий ишинин жыйынтыгы катары кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргогон. 1976 жылы Кыргызстандын түштүк аймагындагы жаштарды техникалык багыттагы билимге тартуу максатында ачылган Фрунзе политехникалык институтунун Ош шаарындагы жалпы техникалык факультеттин курулуш өндүрүш кафедрасына башчы болуп жиберилген. Ошол күндөн тартып ушул жерде эмгектенип, бүгүнкү Ош технологиялык университетинин түптөөчүлөрүнүн бири болуп калды. Агайдын башкаларга үлгү болчу сапаттарын көп жыл бою бирге иштеген кесиптештери белгилешет. Профессор Сарыбай Акматович менен бирге иштегениме мен 27-28 жыл болду. Бул кишинин ошол жылдан бери жакындан билип, бул кишинин өзүнүн колунан да окуп калдык. Ошондой эле бирге иштеп калдык. Мен бул киши менен бирге иштегениме өтө сыймыктанам. Себеби бул кишиден көп нерсени үйрөндүк. Окуун бүткөндөн кийин турмуш жолунда дагы турмуштун кандай эмелерин, кандай болуп тургандарын биз ушу кишиден карап, ушу кишиден талим тарбия алып өсүп келатабыз. Талим тарбия алганда ар түрдүү маселелер бар. Мисалы үчүн бирөө үйрөтөт, бирөөнү биз ошол кишинин жүрүм турумуна, кылган мамилесине карап үйрөнөбүз. Ошондуктан биз баарыны улуу кишилерди устатыбыз деп койсок жарашат. Бул кишинин курулуш багытындагы адистерди даярдоодо эң чоң орду бар деп ушул күнгө чейин айтып келишет. Дагы эле ушул кишинин жазбай жаш адистерди даярдоодо баягы өзүнүн тажрыйбасын, өзүнүн билимин ар убакыт сайын ушу өркүндөтүп, ошолорго канчалык деңгээлде баягы ушундай калыптанышына адис катары бул кишинин орду тогуз чоң эмгеги бар деп билебиз. Сарыбай Акматович жашынын өрт аянып баратканына карабастан ар дайым эмгектенгенди жактырат.
Өз ишин мыкты билген адис катары бирге эмгектенген кесиптештери агайды дайыма сыйлап турушат. Ошол эле учурда көп жылдык өмүрү Бир Гана Ош технологиялык университетинде өтүп жаткандыктан бир күндө бир жолу келип кеткенге ашыгат. Ош шаары, Ош технологиялык университети агай үчүн ар дайым башкача бир кыйбас сезимди тартуулаган ыйык жайга айлангандай. Менчи ал 50 жыл иштегенден кийин ошол жака ички дүйнөмдүн баардыгын ошол жакта калтыр. Эми барбай койсом аябай сагынам. Мен айттым, мага жарым эле ставка бергиле. Болду, мен келип эле кайра кетип турсам болду. Үйдө жата албасам. Азыр бир ставка. Адам баласына бул жашоодо эмне керек болгон болсо агайда анын баарысы бар. Жубайы Жамил апа менен 4 уул, бир кызды тарбиялап, учурда небере, чебере жытын-жыттап бактылуу карылыктын доорун сүрүүдө. Уул кыздары белгилүү кесиптин ээси болушуп, алар дагы агай баскан жол менен уул кыздарын тарбиялап жатышат. Бул киши менен 50 жыл жашадык. Ошо жамандыкты да көрдүк, жакшылыкты да көрдүк. Мына жүрөбүз ушу балдарын эми жакшы барысына тарбия берет. Эң кичинекейине чейин комузун алып келип алып комуз үйрөтөт. Алар эми күт болбосо да комуз чертет. Сарыбай Акматовичтин илим жолунда, билим берүү жолунда жасаган эмгеги бааланып, Кыргыз ССРнын элге билим берүүнүн мыктысы төш белгиси, СССР элге билим берүүнүн мамлекеттик комитетинин иштеги мыкты жетишкендиктери үчүн төш белгиси, Кыргыз Республикасынын даңк медалы, Кыргыз Республикасынын илим жана билим берүү жаатында эмгек сиңирген ишмери сыйлыктарына татыктуу болгон. Агайдын басар жолу, жасай турган иштери дагы да болсо алдыда. Келечек нуундарга татыктуу тарбия берүүдө кадыр баркы ээ болгон агайды дагы бир жолу 75 жылдык майрам менен куттуктайбыз. Арабызда ар дайым бар болуп, узак жашаңыз. Сиздер менен Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясы болду. Кийинки жумада жакшы жаңылыктар менен көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ошту жаңы күч, жаңы багыт, жаңы технологиялар.